айым болуш Кыргызстанда оор. Биздин мектеп ушу мамочкалар үчүн болчу башында. Американский компанияларда work-life balance деген понятие бар. Сиз ошондо $7 жумуштан $55 саатына кеттиңиз. Почти каждый второй эле Чикагода айтишник деп айтсам болот. 8 саат иштеген кереги жок да. Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, а акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. Салам достор, Америкадагы кыргыздын кыйын кыздары тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз сайти тармагында мыкты ийгиликтерге жеткен. Беназир студент кезинде ал саатына $7 идиш жууп иштей турган болсо, бүгүн жолдошу улук өкө Чикагодагы эң кадыр барктуу Codewise академиясынын негиздөөчүлөрү. Бүгүн биз алардын үйүнө конокко келдик. Күтүп атасыздарбы? Кандайсыздар? Кандайсың? Сен жакшыбы? Биздин үйгө кош келиңиздер. Бул үйгө мурдагы жылы көчүп келгенбиз. Сатып алдык. Оңой эле, бирок 2 жылдык налог керек. 2 жыл иштеп, жакшы налог көрсөтүп. Саламатсызбы? Мен келиңиздер. Кандайсыздар? Соп экен. Өзүңүздүн офисиңизде турбайсызбы үйдө? Достор, Чикагодагы кыргыздын мыкты айымдардын катарында Беназир бар. Биз бүгүн ысык чайдын үстүндө эжесиңди катары сырдашалы деп атайын. Мен Беназирди маекке чакырдым. Тагыраак айтканда, Беназир IT мектебин, Codewise мектебин негиздеген, негиздөөчүлөрүнүн бири, жана ошондой эле үй жумушуна да жетишип, мыкты мээримдүү эне, сүйүктүү жар катары. Беназир, рахмат. Бизди чайга чакырганыңызга. Рахмат келгениңиздерге, убактыңыздарга. Айымдар көп учурда мына азыр Кудай буйруса 2 наристенин энеси болгон турасыз. Үй жумушу, анан ар жакта мектеп, дагы башка бизнестерге жетишүү акылга сыйбагандай көрүнөт да бир караганда. Кантип жетишесиз? Негизи эле ошондой. Негизи эгерде жардам жок болсо, жалгыз калбайт бир дагы айым. Анткени баланын жанында 24 саат болушуң керек да. Эгерде баланы өзүң багам десең, таштап кете албайсың. Менин кызым да кичинекей, азыр 1,5 эле жашта. Плюс жаңы бала төрөлсө, новорожденный болсо, аны вообще таштаганга болбойт. Ошон үчүн мен бунун баарын мен жалгыз кылам деп, мен кыйын деп айта албайм. Анткени дайыма жанымда жардамчылар бар. Это күйөөм биринчи очередь жакшы жардам берет. Ошо мектептин дагы алда негиздөөчүсү деп эсептелет. Экөөбүз чогуу баштадык. Көп иштерди ошол кылат. Плюс жолдошумдун мамасы, кайненем, плюс мен өзүм мамам да келип бизге жардам берип турушат дайыма, балдарды карашып. Беназир, кыргыздын ар бир айымы уникалдуу десек болот да. Кээ бир учурда алардын көтөрүлүүсүнө же болбосо коомго активдүү аралашуусуна эмне тоскоол болот деп ойлойсуз? Эң эле чоң тоскоол бул өздөрүнүн ошол эле айымдардын өздөрүнүн үй бүлөлөрү деп ойлойм. Анткени негизи айым болуш Кыргызстанда оор. Анткени даже бизнес кылбай жөн эле үйдө отурам десең дагы ушунча стандарттар бар, ушунча требованиялар бар. Туугандар, анан мнение общества да аябай влияние беришет. Сен жакшы кебетең жакшы болуш керек, үйүң таза болуш керек, тамагың таттуу болуш керек деп өтө көп. Ошонун тышкарыда бизнес кылам десе, анда уже поддержка керек да, или хотя бы поддержка болбосо дагы осуждение со стороны своей семьи болбош керек. Күйөөсү, ата-энеси, туугандары, кайненелери ушундай эгерде правильный поддержка, правильный мындай түшүнүшү поддержка болсо да, хотя бы тоскоол болбосо дагы, анда айымдар Поддержка болбосо дагы тоскоол болбосун. Тоскоол болбосун да. Негизи биздин кыргыз айымдар аябай, кандай десем, күчтүү, аябай способный деп ойлойм. Анткени бул жерде мен Америкада 6 жылдан бери жашап келатам. Анан биякта деле, конечно, сонун эле аялдар бар, бирок именно Кыргызстанда ушундай баары сулуу, өздөрүн жакшы карашат, жакшы кийинишет, образованный, баары университетте окушкан. Анан айылдарда жашаган болсо, ал жерде аябай требование чоң келиндерге, ушундай иштер көп. Ушун баарын мындай алып жүрүшөт да. Мен болсо өзүмдү элестете албайм. Эгерде мен ушундай азыр Кыргызстанга барып калсам, мен ушун кантип жашайт элем деп элестете албайм да. Анткени мен мындай үйдөгү мындай базовый нерселерди да кыла албай калам, билбейм.
ошон үчүн аларды кылбай жүрүп ошон үчүн башка нерселерге убактым бар да. А так, например, мени ушинтип жазып калышат инстаграмдан дагы подписчицалар. Беназир, как вы успеваете, вы такая молодец, үйдөн дагы балаңар менен дагы мындай деп. Мен на самом деле анчалык деле аябай мен, конечно, болушунча катуу иштегенге аракет кылам, бирок мен өзүмдү мындай семейный жана үйдө домашний обязанностьтар менен бунун үйүм идеальный болуш керек же тамагым мындай сонун болуш керек деп мындай эметпейм да. Чек коюп алган жоксуз. Ооба, болгон жок, окшошпай калды, эчтеке болбойт деп дальше кете берем. Приоритеттерди кичине башкачараак кылып койгон болчумун. Ошон үчүн кичине жеңилирээк да. Азыр сиз Codewise академиясын ачтыңыз. Ал жакта көбүнчө баягы айтиге үйдөн балама да жетишем, турмушка дагы жетишем, жумушка да жетишем деген айымдар окуйт да. Алар кандай кырдаалдарга көбүрөөк кабылып, кандай маселелерге кабылышат? Америкадагы айымдар. Алар деле үйдө отургандары бар го, 5 жыл, 6 жылдап. Конечно, да. Биздин студенттер ошо биз негизи мектепте жаңы мектепти баштаганда ошого мен напор кылгам да. Биздин мектеп ушу мамочкалар үчүн болчу башында. Анткени графигибиз утренний болчу. Бүт башка бизге окшогон мектептер алар кечинде окутушат. Баары жумуштан кеткенден кийин саат 6-дан 10го чейин, түнкү саат 10го чейин. Андай график айымдарга балдары бар болсо болбойт. Анткени үйдөн кечинде тамак жасап, балдарын уктатып, ушундай эмелер өзүнүн процедуралары бар да. Ошону карап, өзүмдүн биякта жеңилери менен сурап, силер эгерде окусаңар, кайсы убакытта окуйт элеңер деп сурап, анан утренний графикке келген болчумун. Эртең саат 9-дан 1ге чейин деп, пока дети в садике, в школе окуп алышсын депчи. Ошондой башталган биздин мектеп. Ошон үчүн көбүнчө биздин студенттердин көбүнчөсү бул айымдар, именно мамочкалар, кичинекей балдары барлар. Күйөөлөрү в основном тракисттер. Анан ошо бул жерде 4-5 жылдан бери, көп жылдан бери жашагандар, жаңы келгендер, Кыргызстандан жаңы эле келип кеткендер, ушундай ар кандай аялдар. Баарынын эле проблемалары бирдей. Бул балдарды караганга жардам депчи. Анткени балдарды дагы возрасттары ар кандай да, бул кичине улуураак балдар болсо дагы кичине более-менее окуса болот. Анткени балдар мектепке таштап коет же бир курстарга алып барып коюшат же өздөрү менен ала келишет биздин кампуска дагы. Анан чоң балдар күтүп беришет. Кичинекей грудной ребеноктор болсо же 1,5-2 жаштык балдар болсо анда уже кыйналышат. Анан ушинтип онлайнда окуп көрүштү бизде айымдар. Сабакта өзүнүн баласын карап, параллельно окуйн депчи. Бирок андай болбойт экен. Мен уже азыр студенттер менен сүйлөшкөндө жазылам деп чалгам да, кичилер айтам да. Эгерде кичинекей балаңыз болсо, окубай туруңуз. Же окусаңыз, жаныңызда бирөө ошо 4 саат сабак болсо, бирөө карап бериш керек баланы. Анткени бала ыйлайт, аны курсагын тогузуш керек, эмесин подгузниктерин алмаштырыш керек, ушундай алаксы берет да. Алаксып аткан кезде окуганга невозможно. Анткени аякта ар бир мүнөттө биз мындай важный информация беребиз да. Жөн эле коюп, анан жүрө берсе болбойт. Анан унутуп да калышы мүмкүн, бирок бала менен, конечно, унутуп калышат, плюс убакыты болбой калат, например, домашний заданияларды кылганга. Ошон үчүн ошондойлорду башына ала берчүм. Да, конечно, окуп көрүңүз деп мага клиент керек да. Анан түшүндүм, андай болбойт экен. Анткени бир ай окугандар болду, 2 ай, 3 ай, 4 ай. Бүтүрүштү керектилер чала була эптеп, бирок знаниясы болбой калды да, ошого жараша. Кайра сиздердин мектепке доо кетет да анда. Мына окудук, үйрөнгөн жоксуздар. Түшүнбөй, эми алар өздөрүнүн эмеси жок претензиясы, анткени алар түшүнүшөт. Өздөрү окубай жүргөнүн. Бирок башка кишилер ойлоп калышы мүмкүн. Мен подружкам окуду, жумуштап элек депчи. Ал окуду, жакшы окуган жок. Анткени балдар менен болбой калды да. Ошон үчүн айымдарга негизи эле оор бул жерде. Кайсы бизде көп эле кыздар бүттү. Жумуш тапкандар в основном кыздар, бизде бир эле бала жумуш тапты, калган бүт кыздар, бүт мамочкалар, баарын балдары бар. И это те, у кого была поддержка. Балдары садикте болот, же нянька болот, же дагы чоңураак балдар болот. Мындай такыр эле өзүм карайм, өзүм окуйм, өзүм баарын кылам деген болбойт да, невозможно. Демек ошо өзүңүз эне болгондуктан эненин талаптарынан улам бул мектеп ачылган окшойт да анда. Ошентип деле айтсак болот, бирок ал прям основной причина эмес. Негизи эле мен айтишница болуп ушу 4 жыл иштедим. Өзүм да точно эле ушундай мектепке барып окуп 4 жыл иштегем. Анан тажадым аябай жумушуман. Үйдө уже мен кичинекей кыз, биринчи кызым төрөлгөндөн кийин үйдө отуруп, декретный отпуск болду, 3 ай, андан кийин үйдө отуруп иштей бердим. Возможно боло. Негизи IT-де иштеп атканда 8 саат иштеген кереги жок да. Бир күндө 2-3 саат иштеп койсоң жетишет ошо. Кээрде, конечно, аябай жумуш көп күндөр болуп калат, көп иштеген. Бирок в среднем ушу 2-3 саат, максимум 4 саат деп коеюнчу.
Мен да вообще иштебей да жүргөн күндөрүм болду. Мындай жумуш оңой. Бирок мындай морально мен өзүм аябай амбициозный кыз болгон үчүн мага жакпайт да бир жерде тура берип, одно и то же кыла берген. Тем более 4 жыл бою иштедим. Анан жумушумдан деле мындай карьерный рост көп өтө чоң болгон жок. Анткени ал жерде мен мындай максимально өзүмө внимание привлекать этпегенге аракет кылып эле ушинтип жүрчүм. Анан аябай тажап, анан ушундай способдорду издеп баштадым. Анан карасам, менин ушу знанияларым аябай востребован экен, именно биздин кыргыздардын арасында. Анткени аябай көп кишилер мектептерге баратышат, бирок жумуш таба албай калышат. Анан жумуш таба албай калганда аларга бир ментор керек. Бирөө туруп көрсөтүп, мындай ментор деген бул насаатчы деп койсок болот да. Насаатчы, ушун жардам берип, буну оку, бул жерге бар, буга подавать эт деп, ушун резюмеңди бул жерден өзгөрт деп, мындай. Тот, кто через этот путь уже прошел, да. Анан ошентип баштадым. Ушун 5-6 кыз алып баштап, аларды киргизип, анан өзүмө жакты. Мага негизи эле мындай бирөөлөрдүн бир нерсени үйрөткөн жагат да. Ошентип анан түшүндүм, ошо бул мен, скорее всего, ушул менин миссиям болуш керек, может, мен ушул цель жизни ушул болобу билбейм. Анткени IT негизи жакшы, аябай кызыктуу, бирок менин эмес деп айта албайм да. Менин призванием, мен аябай кыйын программистмин деп айта албайм. Мен бир уровеньге жеттим, эми ошол знаниямды просто кишилерге бөлгөнгө, ошо бөлүшкөнгө, ошол менин призванием деп эсептейм. Уюштуруу жагы, администрация жагы көбүрөөк. Да, ошондой. Сизге жагат окшойт. Ошондой. Анан плюс IT-де кандай? Ал жерде мындай жумушуңду кыла бересиң, жакшы кыласыңбы, жаман кыласыңбы, зарплатаңды аласың. Мындай бизнес кылып, ушундай бир өзүң проектин кылганда, көбүрөөк иштесең, көбүрөөк табасың. Көбүрөөк иштесең, көбүрөөк мындай успех проекттер болот. Ошон үчүн ошондой мага күйөөмө да жакпайт да, күйөөм да айтишник болуп иштеп чыккан да, 4 ай иштеп жүрүп. Анан ага да жаккан эмес. Анткени ал айтат атпайбы, мен мурун хотя бы таксиде иштеп жүргөндө көбүрөөк иштесем, көбүрөөк тапчумун. Бул жерде без разницы экен, канча мындай. Зато стабильность. Көп кишилерге ушундай стабильность да жагат да. Не надо переживать про будущее. Бирок эгерде мындай аябай амбициозный натура болсо, анда уже жакпай калат экен. Амбициозный кишилер ушундай бизнеске баш керек экен да. Ошон үчүн баштап кеткенбиз мектепте. IT-ге келүүдөн мурун студент болуп келгенсиз, бул жерге. Жолдошуңуз Улук экөөңүздөр студент болуп келип, анан Улуктун бир жерде айтып бергени бар. Беназир идиш жууп иштечиле, анан идиш жуугандан кийин дагы бир өйдөрөк жумушту эңсечиле депчи. Ошол күнүңүздү айтып берсеңиз. Мне кажется, Кыргызстандан негизи эле иммигранттардын баары эле ушундай бир эмеден өткөн путь. Биз негизи Улук экөөбүз Юракадемияда окуганбыз, международное право. Анан ал жерден мен ошо бир конкурс жөнүндө билип, ошо международный правонун студенттери үчүн эң эле чоң престижный конкурс Америкада өтөт каждый год, бир жылда бир. Бир мамлекетти бир эле университет эметалат да, представлять алат. Ошентип анан жарым жыл даярданып жүрүп өтүп, анан келгенбиз. Даже почти бир жыл өтүп кеткен даярданганга. Мен Улук да бир 3-чү досубуз бар, Азим деген. Анан келип, катышып, аябай жагып мага, ой, всё, мен уже ушул профессия менен кетем деп. Анан ал жерде барганда башка университеттерде келип приглашать этишет. Биздин университетке тапшыр, силерди мындай эле алабыз депчи, магистратурага. Ой, всё, мен точно барам деп, ушундай аябай мотивированный болуп чыккан болчумун. Вашингтондон. Анан Чикагога жөн эле досторум менен келип көрөйүн дедим, кандай экен. 2 жума анткени бизде убакыт бар болчу, жөн эле Американы көргөнгөчү. Анан бул жерге келип эле кыргыздардын арасына мынтип эметип калдым. Аралашып кеттим. Кыргыздар биякта аябай көп байкелер бар болчу. Эмне кыласың Кыргызстанга барып? Кыргызстанга эмне кыласың барып? Анан досторум жазып баштады. Сен Кыргызстанга барып эмне кыласың? Ошол жерде кал депчи. Все были против. Келбе, Америкада кал. Только мен мамам эле кел, аякта эмне кыласың? Каякта жашайсың? Эмне кыласың деп ушинтип. Мамам эле единственный сарсына болгон. Калган баары кал дештен, макул деп калып көрөйүн дедим 1-2 айга. Калып анан уже өзүңдү багыш керек да. Мен кичине акчаларым бар болчу, конечно, башкы мындай 1 айга, бирок анан уже акча керек. Анан ошентип башында бир бильярдный клубда иштедим, бир кыргыз эле байкенин клубунда. Андан кийин ошо бир турецкий ресторанга кирген болчумун. Ал жерден ошо самый тяжелый месяцы моей жизни. Бирок ошол момент болуп атканда мен мындай өзүмдү деле аяп, ой, мен аябай байкуш менен иштеп атам деп деле ойлогон эмесмин да. Мен ошо, ой, мен каждый день $100 табып атам деп ошого жыргачым. Мотивацияңыз ошо. Анткени Кыргызстанда иштеп көргөн эмесмин да. Анан $100 бир күндө мен үчүн аябай чоң акча болчу ошол кезде. Анан любой жумуш, мага жумуш берер эле, ишти кылам деп, анан ошо ресторанда 12 сааттан идиш жууп, не только идиш, там туалеттерди да жууп, салаттарды жасап, анан бир кезде вообще эле мындай разнорабочий болуп кеткен, бүт кылчумун. Салат, повар болуп кетчүм кээ бирде ушинтип бир эле ресторанда мага жалгыз калтырып коюп кетип калчу. Владелец.
Анан ал жерден жанакындай кебабтарды жасап, шашлыктарды жасап, өзүм жарить этип, мариновать этип, салаттарын жасап, параллельно барып туалетти жууп келип, идиштерди жууп, полдорду жууп чыгса, бүт все, что надо было, бүт аябай жанталашып кылчумун да. Мне казалось, что бир да мүнөт мага отурган болбойт. Мага булар төлөп атса, значит мен иштешим керек деп, аябай честный работник болуп эле, аябай жанталашып иштей берчүмүн. А бирок зарплатасы кичине эле $7 $8 ушундай эле болчу. Анан чаевые деле ал жерде көп жок болчу. Анткени ал мындай буфет сыяктуу болчу да, көп ресторан эмес. Анан ошол кезде иштеп жүрүп, единственное мындай кичине уялчумун, кээде бир кыргыздар келип калса, анан мен туалет жууп атсам, эмне деп ойлойт деп, ошол кездерде кичине мындай намысым башка эметип кетчү. А так жумушка жакшы эле. Анан естественно мамдарга айтчу эмес, мен ушундай жумушта иштеп атам деп. Анткени алар сразу анда кел демек да. Анан иштеп, анан 4-5 ай иштеп, параллельно окуп баштадым. Ушу как раз ошо өзүмдүн азыркы буткемп мектебиме окшогон мектепте жазылып окуп баштап, акта дагы ошо биринчи 2-3 ай окуучу иштедим дагы. Анан дагы уже дагы 3 ай калганда уже окуп иштей бердим. Ооба. Анан уже ишимди таштадым, анткени өтө эле алыс болчу мектептен. Анан бир күндө $50 ушундай эле таап калгам да, анткени уже 12 саат иштей албайм да, азыраак иштеш керек. Кетем десеңиз акчаңызды көбөйтүп берем дешкен жокпу? Башташты ооба. Мен улам эле кетем деген мындай кетем дечмесин, бирок барбай коюп жумушка ушинтип койчумун, анткени аябай жинме тийип ушундай кыйналып кетчүмүн да. Анан кетпе деп ушинтип ошо $1 көбөйтүп, анан дагы $1 көбөйтүп, дагы $1 көбөйтүп. Мен аябай ичим күч, анткени ал жерде мен бүт кухняны полностью билчүм. Английскийм эң эле жакшы, меники болуш керек ошо ресторанда. Анан иштегеним да жакшы болчу, бирок мени ошондой эмеде артта кармай берчү да, астыга алып барбай эле. Астта иштеген работниктерге көбүрөөк акча берчү. Алар келсе жаңылча сүйлөй албайт, турчанкалар. Же түшүндүрө албайт, менюну бирөө сураса түшүндүрө албайт. Анан келип алып мени кайра менден сурашат да. Анан ошон үчүн ошондо баштагам мен өзү бутумчу. Мен кетем, эмнеге мени бияка койбой атасың депчи. Анан владелец коркуп, аягында мени мындай менеджер сыяктуу дагы бир позицияга предлагать эткен. Бирок анын акчасы бир $10, $11 ушундай эле болчу. Анан ошончун ал боло элек деле жумуш издеп баштагам. Анан мен негизи мындай офисный программалар менен жакшы иштейм, анан мындай ответственный работник болуп, ошончун ойлогом да, может быть, бир офиске барсам, мен мындай ассистент кылып, бир кагаздарды распечатка кылып, ушундай бир нерсеге алышабы деп. Ар кандай позицияларга подавать этип, эметсем такыр жооп келген жок эч жерден. Анан собакаларды выгуливать этем дегендей бир позиция бар экен, $15 саатына төлөйт экен. Ошого кирсем аябай сонун болот эле, иттерди жакшы көрөм деп. Ага подавать этсем ага да албай коюшту. Анан аябай ушундай бир хотя бы $15 саатына тапсам сонун болот эле деген ушундай мечта болчу да мендечи. Хотя анткени мындай банковский счет дайыма эптеп азаздан эптеп квартирага төлөп, эптеп за еду төлөп ушинтип жүрчүм. Канча жашта элеңиз ошондо? 21-де. Анан аябай мындай өзүмдү мен бирок мага мындай кандай десем отказ бергенде я не чувствовала себя никчемной, да? Мындай я просто түшүнчүм, окей, булар просто менин кандидатурамды көрбөй калышты, билишпейт мен кандай экенмин. Өзүмдү жакшы сунуштай албай калдым деп эле койсоңуз. Кандай десем, мындай отчаяние болгон эмес да? Ну, макул болбой калды, но булар упустили возможность, не я деп, мени көрбөй калышты деп ушундай өзүмдү эметип койчумун. Параллельно просто окуп аттым да, анан окуп атканда да уже мен түшүнүп аттым кандай возможностьтар алдымда бар. Ошо чыдап эле коюш керек, дагы ушу 3-4 ай чыдасам, буюрса жакшы жумуш табам деп. Анан ушу окууну бүткөндөн кийин бир айдын ичинде биринчи жумушумду таптым. Анан зарплатасы $55 болду да, бир саат. Сиз ошондо $7 жумуштан $55 саатына кеттиңиз. Конечно, аябай мындай мен үчүн Канча убакыттан кийин? Ошо 6 ай окудум. 6 айдан кийин. 6 ай идиш жуудуңуз. 9 ай жуугам. До этого ещё эртерээк келип жууп баштагам. 9 ай жууп, анан последний 3 ай иштебей калып, анан ошо получается мен келгенден кийин 1 жылдан кийин эле иштеп баштадым. Анан аябай жизнь прям до и после аябай өзгөрүлдү. Анткени мурда мен ошо Чикагонун ортосунун центринде иштечим да, даунтаунда. Анан эртең менен кирип, анан түнчүндө саат 12-лерде кетчим. Анан шаар дайыма пустой болчу мен үчүнчү. Пустой, мындай караңгы, эч нерсени көрбөптүрмүн. Анан бир күнү случайно ошо официантка болуп иштеп жүргөндө дагы случайно бир эртерээк саат 7-8-де чыгып калган болчумун жумуштан. Чыксам шаарда кишилер көп, бир аябай сонун бир мероприятиялар болду да, таң калгам да, Чикаго ушундай турбайбы, кишилер бар турбайбы бул жерде депчи, ошону даже көрчү эмес экенмин да. Анан ошо айтишница болуп келгенден кийин жашоо башкача. Ал жерде уже 12 сааттан иштебейсиң, 8 саат иштейсиң бир күнү. Отношение к тебе совсем другое. Официант болсоң,
Конечно, бул жерде баары мындай бири бири равноправно эле көрүшөт, уважать этишет, бирок все равно мындай сезилет да отношения. Сен мындай сфере услуг иштесең и башка жерде иштесең, даже элементарно бир врачка барсаң же тырмаңды жатам деп барсаң, анан официантка десең жакшы эле сүйлөшөт, бирок айтишница, программистмин десең вообще башкача сүйлөшөт да. Анан ошондой до и после болду. Акчам жакшы таба баштадым. Өзүмө ошо тырышып окуп жүргөн күндөрү эч нерсе албай, в одной и той же одежде барчу мектепке өзүмдү такыр карачу эмесмин. Мындай фокус башка жерде болчу да. Анан ошон үчүн өзүмө каалаган нерселеримди алып, мындай путешествовать этип, мындай салондорго барып кичине эментип баштадым да, жашоомдучу өзүмчө жашап. Анан каалаган квартирамды снимать этип, анан аябай ошон үчүн первые 2 года аябай чоң энтузиазм менен иштедим. Анткени кичине эле жумушум жакпай баратса, я понимала, а где я была до этого? Мурун кандай жумуш болчу эле? Ошон үчүн Беназир, давай успокойся, но ушул жумушуңду ценить депчи. Аябай өзүмдү ушинтип иштетчүм аябай катуу. Досторуңузга чалдыңыз анан, момундай жумуш бар экен, окугулайчы деп. Ооба, негизи ошо мен эле эмес, бүт эле ошо баары эле программист болуп кеткендер, баары эле кыргыздар негизи өзүнөн за собой тянут. Башка анткени мурда баары эле в сфере услуг, такси, салондо тырмак жасап, ушундай болчу да иштегендер. Анан по чуть-чуть башташты, айтиге кетип, бирин тартып атышты да. Анан азыр почти каждый второй эле Чикагода айтишник деп айтсам болот. Тракист же айтишник? Айтишник. Азыр тракисттер да өтүп кетти. Мурда тракисттердин зарплатасы көбүрөөк болчу, значительно. Азыр кичине маркет башкачараак болуп, уже алар дагы өтүп атышат айтиге. Анан баары эле ушинтип тартып атышты. Мен дагы өзүм досторумду тарттым. Негизи Улук менен Азим досторум, алар менден эртерээк окуп башташкан башка мектепте. Бирок алар дагы акчасынан кыйналып иштеш керек болуп, мындай ортодон окуусун таштап коюшкан да. Мен анда биздин мектепке, мен окуган мектепке келгиле деп. Анан ал мектепке аябай благодарный болуп, мен аякта дагы 2 жыл иштедим. Башында даже первый полгода бесплатно эле барып алып эле өзүм ментор болуп чакырышкан да, ментор болуп иште депчи. Барып башка ошакта окуп аткан студенттерге айтып берип, интервьюдан мындай өтөсүң, мындай вопрос сурасам мындай айтасың деп аябай жардам берип жүрдүм. Анан уже бир кезде уже полноценный кылып эле мындай сотрудник кылып алышты. Ал жерде 2 жылда иштедим да. Я поняла цену знаний. Эгерде мындай бир определенный навык жок болсо, баары эле кылган нерсе, это, например, машина айдоо, идишчу, любой эле азыр бир эжени алып туруп ошо ресторан коюп койсоң, мен кылган жумуштарды кыла алат. Спокойно идишчү, спокойно. Сени башка бирөө жөн эле алмаштырып коет. Спокойно алмаштырып коет, ооба. Оңой эле. Андай сенин ценаң жок да, мындай жумуштачы. Ооруп калсаң, башка бирөө оңой эле табылып калат. Андай еще тем более андай жумушту мен кылам деген кишилер көп эле. Все хотят деньги зарабатывать. Бирок ушундай специалист болуп кичине кыйналып, бирок 6 ай болобу, канча ай болсо дагы окуп бир определенный навыкты алсаң, уже башкача. Уже отношение башкача. Плюс жөн эле туруп эле сени уволить салышпайт. Или сен кетип баратсаң, макул кете бер дешпейт да. Пожалуйста, кетпе. Мындай кылабыз, зарплатаңды көбөйтөбүз, психолог нанимать этип берейинби, бир ситуацияң болуп атабы, же пауза аласыңбы, же эмнеге отпускка барып келесиңби деп аябай аракет кылышат да. Мен ошо последний компанияман кетип баратканда в прошлом году такыр кое бергиси келбей, ушундай бир душераздирающий процесс болду ошол жердечи. Эмнеге кетесиң, Беназир ойлонуп көр, сен кетсең андан кийин сен аз кетсең, сен ушунча нерсенин баарын билесиң биздин компанияда. Сен кетсең мен кантип табам сенде болгон сотрудникти деп ушундай менеджер жаман болду. Анан алар мен кетеликте эле өздөрү балаң төрөлүптүр, мен келем, анан мындай подарок кылам деп ушундай эметти. Аябай ушундай сотрудникти ценить этишет да. Ценить этип, анан даже ушу ковид башталган кезде бизге бесплатный психологдорду даже беришкен да, эгерде баары мындай үйдө отуруп тажабасын деп. Анан здоровьяңды карашат, марафондорго чуркасаң бонустар төлөп беришет, врачка барсаң да төлөп беришет. Андай сергек жашоого үндөп турушат турбайбы? Үйдө отурбай компьютердин түбүндө эле отура бербей, бул жумушуңду жек көрбөй, жашоого аралашты. Ооба. Эми Америкада, американский компанияларда work-life balance деген понятие бар. Work деген жумуш, life жашоо да. Баланста жашашың керек дейт да. Кечкели алар мен кечкели иштейм, мен аябай көп мындай экстра сааттарды иштейм десең жактырышпайт. Андай көп иштебе дешет да. Анткени сен өзүң жашооң болуш керек. Анткени ани мындай түшүнүшөт, что эгерде сен аябай көп иштесең,
ана бир моментте уже выгорание болуп иштегиң келбей калат. Жаман иштеп же жеп көрүп баштайсың, депрессия болуп кетесиң деп түшүнүшөт. Ошон үчүн бияктагы бүт американский компаниялар ошо work life balance деп эле аябай ошого чоң эме кылышат, фокус кылышат. Например, обычно 9-дан 5-ке чейин 5 күн иштейбиз, Азыр уже көп компаниялар 5 күн эмес 4 күн деп калышты. То есть көп эмес, ошого баратышат да көбүнчөсү. Демек сен азыраак иште, бирок сапаттуу иште деген. Сапаттуу иште, ооба. Европада башталды ошол тренд, европейский бир страналар башташты. Анан американский компаниялар азыр пока өтө элек, бирок по чуть-чуть ошону практикага кылып атышат. Например, пятницадагы бир күн кечке иштебейсиң, түшкү саат 12-1-ге чейин иштейсиң деп коет. Офистерге иштесең, офистерде happy hour деген да понятие бар. Саат 3-4-дө, 4-төрдө алкогольный напитоктарды толтура разливать этишет сотрудниктерге. Ким алкоголь ичсе, ошолор үчүн саат 2-3-4 эле уже ичип башташат. Жумушта эле, прям офисте, за счет компании, да? Ушундай ар кандай мероприятияларды кылышат, анан жанакындай волонтерский деятельностьтер менен занимайтесь деп, ушундай бир өзүңө жаккан бир нерсени кыл дегендей хоббиңди көбүрөөк колдошот экен да. Колдошот, ооба. Что анткени по идее ошо бизге 8 саат деле иштеген кереги жок. Любой жумушта, может быть, жана врач же башкалар чын эле ошо иштешет, бирок көбүнчөсү жанакындай госсотрудниктер, айтишниктер, тем более жана мындай банкта иштегендер, ушундай бир жумуштар болот го, где по сути 8 саат деле иштеген кереги жок. Ошол моменттерде лучше 5 саат же 4 саат иштеп жакшы. Калган убакыт кетип калды, коркпой эле переживать этпейчи. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Азыр эми сиздин ушул Кодвайс академиясында жаш энелер, айымдар көп иштейт деп атабыз. Алардын ар биринин өзүнүн баягы Америка депрессия менен кошо байланышкан деп айтышат эмеспи? Психологдор биринчи орунда турат, бул жерге кайрылып. Алар менен иштешүү кандай болот? Кандай оорчулуктар бар сиздердин иште? Негизи оор, ооба. Мен башында мектепте баштап атканда ошо жаңы эле болду да, канча 8-9 ай болду бизге баштаганыбызга. Аябай амбициозный болуп, аябай ой, оңой, спокойно жумуш табасыңар деп, аябай ушинтип өзүм аларды мотивировать этчүмүн. Анан уже 1-2 ай өткөндөн кийин башталды. Кандай десем, мындай бул негизи эле биздин мектепте ким окуйт? Биздин мектепте уже семейный кишилер, же бакта Америкада көп жылдан бери жашап жүргөн, же жаңы эле келген те люди, кому нужно поменять жизнь. Алар жөн эле мындай кана окуп көрөйүнчү деген кишилер эмес да. Баарына бул аябай керек. Баарына акча керек. Анткени бул IT-да иштесең, жакшы жанагындай страховкалар болот, медицинский бакта Америкада медицина платный да. Ошо төлөш керек. Ошого страховка берет компанияң, отпуск, анан мындай эмелер көп да. Ошо иммигранттар үчүн бул аябай эң сонун жумуш, анткени 6 айдын ичинде эле сонун бир жаңы профессияны окуп, үйрөнүп кирип кетсең болот. Башка профессияда андай жок. Врач болосуң, юрист болосуң, андай 6 айда окуй албайсың. Ошон үчүн баары айтиге келишет. Анан ар кандай баары в нужде. Акчасы жок, же акчасы бар, бирок убакыты жок. Же акчасы бар, бирок балдары бар, аларды да эметет окутуш керек. Же бүт эч нерсеси жок, ушундай ар кандай кишилер келет. Анан баары башында айтышат: "Ой, конечно, да, окуйм, мага бул аябай керек, мен буга даярмын." Мен айтам да, силер даярсыңарбы? Анткени 6 ай, эмдиги 6 ай аябай кыйын болот. Окуган оор, оңой эмес. Силер даярсыңарбы ушуну ментально? Анткени окуу убагында, то есть алар еще иштеш керек же балдарын караш керек да, башка өздөрүнүн обязанностьтары бар. Анан плюс еще каждый день 4 саат сабак и плюс еще домашнее задание кылып, мындай нагрузка чоң. Анан баары эле чыдабай атат. Эркектер жакшы чыдайт. Эркектер мындай более-менее стабильный, бошураак алар. Анан алар уялышат, еще мага келип чалгандан да уялышат. Мындай редко когда проблемаларын айтышат. А так кыздар чалып алып ыйлашат. Баары эле элебит, конечно, бирок бар ушундай чалып алып бенезир. Мен ушундай, мен группада эң эле артта калып калган кыз мен окшоймун. Анан мен ушундай неудачницамын. Анан убакытым жок. Же балдарым ооруп калды, бул балам ооруп калды. Анан буну айыктырсам экинчи балам ооруп калды. Анан Кыргызстанга күйөөм кетип калды. Ал кеткенде мен карашым керек өзүм балдарды деп ушундай ар кандай причиналар көп. Бирок баары чалып алып, анан керектер чалып эле айтышат: "Беназир, мен мектепти таштабайм.
но бирок мен просто айтып алайын сага, мага чтобы полегчало, просто мага кичине мотивация берип дос экенсиз да ал жакта сиз мугалим дос дос болуп каласың. Анан макул деп мен айта албайм да, жок мага ача албайм, мен бул менин проблемам эмес деп. Макул, эмне болду деп сурайм, анан айтып беришет бүт. Анан ой, не переживай, мындай көбүнчөсүндө мындай жөн эле напрасно переживать эте беришет. Не переживай, нормально, мындай эме решение предлагать этем. Кээде чын эле болуп калат, кээде ушундай убакыт чын эле жок, балдар менен балдар ооруп калса, скажем, 1-2 ай окубай калып, мындай өтө эле артта калып калган. Анан айтам, анда коркпой эле кой, анда эмдиги потогубуз башталат, ошого эле мындай кошуласың. Мен ага эч кандай акча албайм, ошо менен эле дальше убакытың болуп кете бер деп кошуп кете бересиң. Рахмат деп анан бүтүрүшөт. Анан окууну бүткөндөн кийин жумуш издеген это отдельный процесс. Бир жумушка кирүү үчүн 200 резюме жазып, 200-дөн тең отказ алдым дегендерди уктум да. Бул Америкага мындай бир эле резюме болот, бирок ушу бир резюмесин ар кайсы компанияларга подавать этишет. Анан негизи азыр маркет ушундай болуп атат да, США-да. Негизи эле не только IT тармагында, бүт эле тармактарда, тракистер дагы азыр кыйналып атышат, груздар жок болуп, анткени Америка в целом кризистен өтүп атат. Не только Америка, бүт эле дүйнө жүзүндө кризис болуп баштады. Ковидтен кийин война башталып кетип, Украина, Россия болуп, аябай мындай политика алмашып, мындай эме нестабильный ситуация болуп, кризис болуп кетти. Ошон үчүн, естественно, азыр жумуш тапканга кичине оорураак. 2 жыл мурда, 3 жыл мурда ковид жаңы башталганда IT тармагы аябай өнүгүп кеткен. Анткени бүт компаниялар онлайнга өтүп, жумуш аябай көбөйүп, анан почти баарын эле подряд алып башташкан. Ошо 2019-2020 жыл бүткөн кыздар, балдар бир эмес, бир 4-5 жумуш алып коюшкан да, спокойно. Ийгиликтүү кирип кетишкен, э? Ооба, анткени ушундай болчу ошол моментте. IT тармагында в основном Индиядан иштешет да, индустар. Америка боюнча 99% индустар. Анан ошол моментте да как раз Трамптын политикасы болуп, индустарга виза бербей калды, рабочий виза. Алар жок болсо, жумуш көп, киши жок. Ошон үчүн чала билсең деле ала беришти. Алып аны үйрөтүп алабыз деп, алып көп киши жумуш тапкан. Анан алар естественно туугандарын айтышат, тааныштарын айтышат, оку деп. Анан алар азыр окуп бүтүп, анан эмнеге мен жумуш таппай атам? Менин досум бир жума деле тапкан, бир ай деле тапкан, азыр ушундай турбайбы? Азыр ушундай эме AI да башташты. Искусственный интеллект, да? Кыргызча айтканда болот билбейм. Искусственный интеллект, ошол искусственный интеллект аябай өнүгүп аткан үчүн дагы, может быть, бизге жумуш жок болот абы деп мындай ар кандай переживаниялар бар. Бирок по идее мындай причина жок. Анткени IT тармагы өнүккөндөн только өнүгүп эле кете берет да. Анткени азыр почти биздин жашообуздун бүт тармактары IT менен так или иначе взаимосвязаны. И бул ошо связь еще больше и больше будет расти. Жумуш көбөйө берет. Искусственный интеллект, может быть, искусственный интеллект в какой-то момент биздин жумушубузду алып коет, бирок азыр эмес точно. Бир 5-10 жылдан кийин, может быть, алып коет. Бирок антсе деле ошо искусственный интеллект иштеткенге деле IT тармагы керек. Конечно, аларды да иштеткенге кишилер керек. Ошону эле иштеткенге кайра эле тестерлер керек биздин ошо профессия боюнча. Бирок мындай такыр эле ой деп мындай обещание бергим келбейт. Ушундай сурап калышса айтам, окусаңар окугула да 5-10 жыл убактыңар бар, а потом я не знаю, что может случиться. Анткени азыр искусственный интеллект аябай катуу өнүгүп баратат да. А так, конечно, аларды иштеткенге деле киши керек. Жумуш бар, просто мурдагыдай оңой эмес да. Мурда мындай чала билсең деле ала берчү. Азыр андай эмес. Азыр уже кадимкидей интервьюну 5-6 этап кылышып, аябай сурашып ушундай эметип атышат. Требования көп. Бирок жакшы, эгерде ошо мектепте жакшы окуп, домашний заданияларды кылып, групповой проекттарды кылып жакшы окуган кишилер болсо, алар табышат жумушту. То есть ал окуганы бир, экинчи это жумуштарга подавать этип, жумуш издеген это отдельный процесс. Анда дагы кадимкидей 8 саат иштегендей эле отуруп алып, эртең менен саат 8де туруп алып, подавать этип, рекрутерлер менен сүйлөшүп, алар менен содалашып, интервьюлардан өтүп, интервьюларга даярданып, ушундай эметиш керек да. Көбүнчөсү мен ошо студенттеримен окууну бүтүрүп коюп, издебей коюшту да. Издебей, мен азыр дагы бир ай окуйунчу, дагы кайталап коеюнчу өткөн материалдарды, же азыр документтерим болбой атат, же балдарым менен убакыт болбой атат, коркуп атам, башка мамлекетке барышым керек деп ушундай ар кандай причиналар менен жылдыруу, шылтоо турбайбы, э? Шылтоо менен тоскоол болот экен да жумуш табууга. Ооба, ошентип издебей коюшту да. Издегендерим жарымы тапты.
аябай катуу издеп таппай жүргөндөр деле бар, бирок алардын убакыты келет. Ал 2 ай өттү да. Алар деле өз убагында табышат. Анда эч кандай сомнение болбойт ал боюнчачы. Бирок ошону именно ошо маркет кезде жумуш издеп аткан процессте дагы бул өзүнчө стресс. Булда дагы башташат чалып, жазышып, мен үчүн эметпеди, мен үчүн эмес окшойт, эмнеге баары өтүп атышат, мен жумушта таппай элемин. Анан мен резюмемди карап койчу, мен интервьюмду карап койчу, мен туура эмес кылып атамбы, башкача бир сүйлөп атамбы деп мындай переживаниялар аябай көп. Ана ошонун баарын через себя приходится пропускать. Бирок уже кичине иммунитет болуп калды. Бир кезде мен аябай чын эле алардын эмесине кирип кетип, өзүм уктай албай, ойлонуп ошол жөнүндө переживать этип ушинтип калган болчумун. Азыр уже кичине мындай керек жерден мындай кулагым укпай калат да, просто макул деп бул жерден кирип бул жерден чыгып кетет да. Демек сиз түшүнөсүз да ал маселени жеңсе болот. Жеңсе болот, ооба. А так баары эле переживать этишет. Просто мен студенттер менен отношения жакшы болуп калган, дос сыяктуу. Ошон үчүн алар келип алып мага айта беришет. Сиз чын эле айтып атасыз, баягы мен баарынан артта калдым окшойт, окуй албайм окшойт дегендер бар да, азыр көрүп аткандар болсо, мен химияны билбейм, физиканы билбейм, математикадан нөлмүн дегендер. Андайлар бар. Алар окууга жазылайык деле сурашат. Мен ушундай эч нерсе билбейм, математика билбейм, окуй аламбы деп. Андайлар окуй алышат. Эгерде ушундай такыр эле способность жок болсо, анда уже усилия менен алыш керек да бунучу. Анткени ал жерде баары бир ушундай бир шунча материал көп, объем көп. Ошонун баарын мындай түшүнүп, анан ошол надо впитать. Просто мээңде калыш керек да. Эң эле главный проблема память. Көп кишилердин памяти начар. Бүгүн жаттап, бүгүн теманы биз аябай жакшы түшүндүрөбүз, аябай жакшы түшүнүшөт. Бирок мен түшүндүм, всё, мен кайталап эле койсом болот деп кетип калышат. Бир жумадан кийин сурасаң, уже как ни в чем не бывало, унутуп калышкан болот да, эч нерсе билишпейт. Айтсаң, как будто биринчи жолу айтып аткандай болот. Ошон үчүн бул жерде мындай да, IT негизи оор көрүнгөн менен өтө оор эмес. Тем более мындай ушундай жеңил профессиялар бар биздикиндей болгон, ушу тестер дегенчи. Скажем, программист болуп, жанакындай аябай вычислительный эмелер менен, технологиялар менен иштеп, ушундай аябай кыйын компанияга барса, оор болот, конечно. Ал жердин баары эле аны кылбайт. Бирок ушундай бир 5-6 профессия бар, аябай жакшы жеңил, аны баары кыла алышат. Независимости, способность барбы жокпу кылышат баары. Бирок ошого просто у кого-то меньше времени уходит. Скажем, способности бар кишилер болсо аны бат эле үйрөнүп коет. Памяти жакшы кишилер бат эле үйрөнүп коет. Памяти начар, способность жок болсо анда кичине көбүрөөк убакыт просто бөлүш керек да. Бирок ошол эле 6 айдын ичинде кылса болот. Просто, скажем, бир киши 1 саат окуса, сен 2 саат окуйсуң. Бир киши бир кайталап койсо, сен 10 жолу кайталайсың, бирок ошону жаттайсың да. А так способность математический, когда способность бар болсо, аябай жеңил болот. Анткени ошондой да, мындай оңой эле нерселер. Башында эле башындыкы эле 2 ай кичине оорураак болот, программирование үйрөнгүчө. Потом жеңил болуп кетет. Дитиңди койсоң, сиз айткандай 3 саат окусаң, кайталасаң. Биякта эң эле главный дисциплина да. Анткени мен дайыма студенттерге айтам, силер түшүндүңөр бүгүн теманы. Биз аябай мындай ушундай жеңил кылып түшүндүрөбүз, чайнап беребиз. Түшүнүшөт, бирок кайталабай коюшат. Ошол проблема. Кайталашса, анда жакшы. Бекимек деңиз. Мектеп жөнүндө айтып бериңиз сөз акырында. Ачкан мектебиңиз тууралуу. Канча убакыт болду? Канча студент окуп бүттү? Ошо почти 1 жыл болуп калды. 9 айбы, 10 ай болду баштаганыбызга. Аябай башынан эле сонун успешный проект болуп кетти. Мен өзүм мындай не ожидала ушундай болот экен депчи. Башында мен ошо идея башталды. Мен айтпадым белем, жана такыр эле жумушумду жактырбай, 4 жылдан кийин ушундай ушу башка нерсе кылышым керек эле деп баштап жүргөн болчумун. Анан бирок мындай всё равно страх бар да, коркосуң баштагандан. Анан как раз ушу жолдошум экөөбүз сүйлөшүп калып, бир күнү чай ичип отуруп, анан айтты: "Давай сен жумушуңду тышта анда. Каалаганыңды кыл, дай себе время. Кылсаң, эгерде ачам десең ач, поддержка кылам" деди. Анан ошону мен күтүп аткам. Анткени до этого мен жумушумду таштайынчы, пожалуйста десем, жок, сен таштасаң эмне, сен андай эмне кыласың да, менин жумушум болбой калса эмне кыласың деп таштатчу эмес да. Анан ошол жумушуңду тыштай бер, мен биздин семьяны өзүм эметем, багам, сен таштап өзүң каалаганыңды кыла бер дегенде, аябай сразу ошол жерден схватила мысль. Анан сразу таштаган жокмун, ушу 1-2 айдан кийин таштадым жумушумду. Анан
ошо таштагандан кийин эле уже 2-3 айдан кийин мектепти ачтым. Башында өзүм бүт баарын кылып аткам. Анан башында мен ойлогом 5 же 10 эле студент алып, 5 студент хотя бы, негизи 10 студент цель болчу. Бирок мени эч ким тааныбайт, билишпейт болуш керек. Мага ким эле бармак, анткени башка мектептер бар да, толтурайын деп атасыз. Башка репутациясы жакшы мектептер бар. Эмнеге мага келишмей эле? Еще мен контрактымдагы ошо за оплату, учебага оплата алардан даже жогору болчу да, мен көбүрөөк акча сурап аткам. Анан ошон үчүн сомнениялар аябай көп болду. Ким мага келет? Анан эч кандай рекламасы жок эле Инстаграмга жазып койсом, бир жуманын ичинде канча 26 киши жазылып калды. Башында 5 киши жазылды. Анан макул эми дагы жазып сурап атышты, дагы чал, пожалуйста, мени жазып кой деп. Анан ойлодум, макул, баарын жаза берейин, анткени булар таштайт да убакыт. Бир ай, 2 айдан кийин обязательно бирөө таштайт учебаны. Резерв. 10 киши алайын деп. Анан кайра 15 киши алайын, 20 киши алайын, 25 деп, анан 26 болуп кетти ушинтип. Ошентип аябай чоң эч кандай реклама кылган жокмун эч жерде, бирок бир жуманын ичинде эле ушундай киши толуп калды. Сразу наборду закрыла. 26 киши мага более чем достаточно. И тем более онлайн бит окутмакмын. Өзүм үйдө отуруп алып эле окута бермекмин. Ошо менин идеям ошондой болчу. Анан өзүм баарын, ой, мен бунусун да окутам, тигинсин да окутам, бүт билем деп ушундай өзүм аябай чоң эме алып алыптырмын. И ошол моментте как раз эсен биздин ошо партнерубуз келип калды. Америкага жазып калды. Мен Америкага жаңы келдим, эгерде силерде бир эмелер болсо, партнерстволор болсо мага айткыла деп ал менен жолугуп мектеп жөнүндө айтып берип, ушинтип Эсен байке менен иштешип калдык. Ал да макул, давай мен да сен менен иштешейин деп. Анан эми дагы дополнительный набор кылып, ушу 60-70 киши алып анан окуттук да биринчи потогубузду. Азыр алар бүтүп ушу жумуштап атышат. Аны биздин мектеп чоң жакшы репутацияны мындай короткий период эле алып койду. Биз уже азыр жаңы ачылган менен бизде студент аябай көп. Интерес чоң биздин мектепке. Так как биздин биринчи потоктун студенттери биз жөнүндө аябай жакшы отзыв айтышат да, баарына айтып мактанышып, биздин мектепте бул бар, биздин мектепте мындай окутушат, дополнительный программаларды беришет, үйрөтүшөт. Биз эч кандай дагы акча төлөө дебей эле көп нерсени бере беребиз студенттерибизге. Көп окутабыз да, лишь бы алар ушу целине жетсин деп. Ошон үчүн сарафанный радио болуп эле аябай биздин мектеп чоң мындай бир жерге жетти. Азыр уже биз башка мектептер менен бир уровеньде эле туруп калдык. Башка мектептер, которые давно открылись. Айтып тармагында ийгиликке жетишкен жана кыргыздын ар бир кыз келине дем берген Беназир менен сүйлөштүк. Достор, бул көрүүбүз атайын улуттук 1 канал жана USA TV KG үчүн болду.